والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونظيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hurmatly bir tuğanlar, Allah subhanahu wa ta'ala öte mehrimdүү zat. Eneden, atadan çeksiz ese mehrimdүү. Bul dünyadagi janavarlar bir-birine mehrimdүүлük kılat. Бүткүл жаныбарлар, адам баласынан баштап, ар бир жандуу жаныбар өзүнүн баласына, өзүнүн жакындарына мээримдүүлүк, жумшактуулук кылгандыгы бардыгыны бириктирсек, Аллах Тааланын мээримдүүлүк сыфатынын алдында жокко эсе да. Эч нерсе болбой калат. Эми ошондой ырайымдуу зат сиздер менен биздерди бул ааламга жаратты, бактылуу болсун үчүн. Baktılуулuktu pendenin özünün koluna, ihtiyarına koydu. Pende tandap baktılуулukka jol tarsa Allah tavfik berip baktılуу bolot. Eger pende baktısızlıkka jol tarta turgan bolsa, oşonti barıp baktısız bolot da. İnsandı Allah Taala jaratkan iki janavarın ortasında kılıp. Allah Taala bir türlü janavarlar jaratkan, akıllı jok janavarlar. Alemi ekinçisi perişteler. Periştelerden yaşosu har daim ibadat menen. Allah Taala'nı zikir kılıp, namazın kelbetlerinde tamak jebeyt, içbeyt, oşol kelbette olur. Alar ayal erkek bolup bölünbeyt. Kaaloo jok. Kaalooga karşı Allah'ın buyruğunu atkarıp yaşayt. Alemi janavarlardan yaşosu bolsa har daim kaaloo bolot. Alarda zikir ibadat jok. Namaz orozo jok. Alardın ekele maksatı var. Köyse, toysa kursagı boldu. Oşol ekönün ortasına Allah Taala adamdı jarattı. Adamdın eki dagı mümkünçülügü var da. Periştelerge okşop, periştelerden sıfatını alınga mümkünçülügü var. Namaz okup, orozo tutup, Allah Taala'nın buyruklarını atkarıp, günöөлөрдөн saklanıp yaşaganga mümkünçülügü var da. Жана ошондой эле муктаждыктарын толуктап каалоолорун аткарып жүрө бергендин да мүмкүнчүлүгү бар. Кээ бир адамдардын жашоосун Аллах Таала улаика кал ан'ам, алар айбан сыяктуу деп айткан. Ал айбан сыяктуу дегени каалоолорунун артынан ээрчип, өзүнүн жараткан Аллах Тааласы менен иши жок, ыйман менен, ибадат менен, дин менен иши жок, өзүнүн каалоолорун толтуруу менен гана алек. Kээ бир адамдардын каалоолору байлык болсо, kээ бир адамдардын каалоолору бийлик болот. Ошол каалоосуна жетүү үчүн бүткүл жөндөмдүүлүгүн жумшайт, күчүнү жумшайт, өмүрүн жумшайт, акчасын жумшайт, убактысын иштетет. Эмне үчүн? Ошол каалоосун толтуруу үчүн да. Ошондуктан Аллах субханаху ва таала орто жерге инсанды жараткан. Инсан качан периштелерге жакын боло турган болсо такыба болот. Ал эми канчалык анын жашоосу жаныбарлардын жашоосуна жакын боло турган болсо, ал такыбалыктан ошончо алыс болот, же болбосо жашоосу туура эмес негизде болот. Жаныбарларда мындай сезим жок да, мен башкаларга пайда жеткизейин деген сезим жок. Бир карышкыр экинчи карышкырга мен пайда жеткизип жашайын дебейт. Балки экинчи карышкырдын колундагы нерсени күчүм жетсе алып алайын деп жашайт да. Жашоодо не кылат? Алар өздөрүнүн алсыздарды, өздөрүнүн төмөндөрдү кыйнап, ошолордун шотунан жашаганды аракет кылат. Аксаган койду, бөлүнгөн койду, калып калганды, жалгызды, алсызды, жегенди, ошону пайдаланганды каалайт да. Ал эми периштелер эмне кылат десе, периштелер ар дайым эмне кылат? Жакшы тарапка пикир кылат. Периштелер инсандардын ар бир жакшы дуасына амин деп турат. Ошондуктан Аллах Таала ушул орозо айыны бизге берди. Жашообузду периштелерге окшотуп алыш үчүн. Себеби периштелерден кымбат болгон адамзаты. Адам алейхиссалам периштелер сажда кылган биздин атабызга. Демек биз бул дүйнөгө келип
жаныбарлар менен чогуу жашап калгандыктан biraz ошолорго көбүрөөк окшоп кетпесин үчүн Аллах Таала орозо айыны берген. Эмне үчүн? Периштелерге көбүрөөк окшосун үчүн да. Кантип эрте менен орозо тутасыз, жебейсиз. Бирок убактылуу, өмүр бою жебейсиз эмес, убактылуу жебей турасыз, эртеден кечке чейин. Кечинде зикир кыласыз, таравих намазын окуйсуз, Курандарды окуйсуз. Орозо айында адам баласы эмне кылат? Көбүрөөк периштелерге окшоп жашайт. Мына ошол периштелерге окшоп, Алланын буйруктарын аткарып, күнөө кылбай, жана каалоолордун артынан чуркабай жашагандын атыны таквалык деп коет да. Бизге айтат, Аллах Таала орозо айыны милдет кылды, орозо айында орозо тутууну милдет кылды. Силерден мурдакыларга милдет болгондой. Неге? Аллах Таала мээримдүү болсо, бизди жакшы көрсө, бизге райым кылса, эмнеге ачка калтырат? Атасы баласын жакшы көрсө, апасы баласын жакшы көрсө, ачка калтырбайт го. А эмнеге бизди Аллах Таала эртеден кечке ачка калтырып атат? Бир нерсе бар да демек. Ошол үчүн кээ бир адамдар мындай деп түшүнөт экен. Орозо айында ачка калуу бул кедейлердин иши депчи. Жок, бул кедейлердин иши эмес. Аллах Таалага орозо тутканга мүмкүнчүлүк берген адамдар Алланы сүйгөн адамдары. Демек Аллах Таала мээримдүү зат, бизди эртеден кечке чейин жебегиле, анан кечинде таравих намазын узун окугула, хатын Куран кылгыла, көбүрөөк зикир кыла. Максат эмне? Максаты сиз менен биздерди периштелерге окшотуп коюш. Күнөөсү жок заттарга окшотуп коюш сиздер менен биздерди. Ошол максатта да. А эгерде эмне үчүн жаныбарлардын бардыгы ар дайым жеп, ичип, каалоолорун кандыруу менен ушуларды убактылуу токтоткондо биз периштелерге окшоп калат экенбиз да. Албетте периштелерге бир аз окшоп кое турган болсок, даражабыз периштелерден бийик болот. Эмне үчүн? Себеби периштелерде каалоосу жок буйруктарды аткарып турат. А бизде каалоо бар да. Нафсу бар, үй жумушуң бар, үй бүлөң бар, бала чакаң бар. Ошолордун арасынан дагы бир аз аракет кылып периштелерге окшоп Аллахтын өкүмүн аткаруу, бул Аллахтын алдында эң кымбат болот экен. Адам баласынын ичинде эки нерсе бар. Рух, анан нафси. Адамдын каалоосу бар, дүниөлүк нерселерди, материалдык нерселерди каалай турган. Анан рух бар, моралдык нерселерди каалай турган. Руханий нерселерди каалай турган. Ушул экөөсүгө жардамчы катар Аллах Таала дагы эки нерсени койгон. Оң мөрүңүздө бир периште болот. Бир периште адамга ар дайым жакшы иштерди айтып турат. Жакшы иш кылгының, намаз окугуның, орозо туткуның, садака бергениң, адамдарга жакшы кылгының, жалган сүйлөбө, ар бир жакшы ишке чакырып турат. Ал эми шайтан бар ар бир адамда жаман ишке чакырып турат. Кичине уктап алгының, телефонду карагының, Инстаграмды көрүп кой, эмне болуп тур? Анча-мынча саясатка киришип кет, комментарий жазып кой, тикиндей кылып кой. Кыскасы эмне кылат? Жаман жака чакырып турат, адамды азгырып турат да. Демек инсандын нафсиси менен шайтан бирге иштейт. Нафсинин каалоолорго шайтан көрсөтүп берет, сен ушундай кылсаң жакшы болосуң. Нафси жатып алып, эмне кылат? Көп акча табышты кааласа, шайтан айтат, уурлук кылбайсың дейт да. Шайтан ошол жака тартат. Ал эми рух эмнени каалайт? Мешитке барышты каалайт. Намаз окушту, Куран окушту, руханий нерселерди каалайт. Периште айтат, мешитке барбайсыңбы дейт. Эми адам ушул убакта ойлонот, базарга барайынбы же мешитке барайынбы дегенде адамдын акылы иштейт. Эгер инсандын руху күчтүү болсо, анда акылы мешитке барганга не кылат? Жол түзүп берет. Аз мындай кыласың, мешитке барасың депчи. Эгер инсандын нафсиси менен шайтан күчтүү болуп кеткен болсо, барго жаман иштерге жол түзүп берет. Акыл адамдын тандоосуна жол көрсөтүп бере турган эле бир курал болуп иштейт да. Ошондуктан Рамазандан не кылат? Адамдын руху семире баштайт. Намаз окуйт, Куран окуйт, орозо тутат. Адамдын нафсиси алсырайт, жебейт, ичпейт, уктабайт. Шайтаны байланып калды. Инсандын эки нерсеси калды. Не кылды? Руху күчтүү болуп жатат. Ал эми күнүгө периште келип алып, "Я багиял хайр", о жакшылыкты издеген адам, "Акбил", аракет кылгының, "Я багия шар", о жамандык издеген, "Аксир", токтоткунуң деп периште айтып турат. Ушул убакта инсан нафсисини тарбиялай алат экен да. Анан адамдын акылы эмне кылат? Рухтун талабына жараша иштеп калат. Намаз окуса болот экен, орозо тутса жеңил эле экен, тарауи намазды эле бир пара окуп жатабыз, жеңил эле экен деп акыл айтат, кыйын эмес экен дейт. Эмне үчүн аны кыйын деп жаткан шайтан болчу, а шайтан байланып калган Рамазан айында.
Nafsı açka kalıp kıynalıp kalgan. Oşonduktan emne kılat? İnsan özünün nafsesini kançalık küçtүү kıla turgan bolsa, oşonçoluk nafsini erçip kalat dagın jaşoosu janavarlardыкына okşop kalat eken. Al эми kançalık ruhunu küçtөndürse, oşonçoluk anın jaşoosу periştelerge okşop kalat eken. Oşol üçün Ramazan ayında Allah Taala bizge mildet kılgan orozo tutuunu. Orozonun maksatı biz takıba boluş. Takıba bolуу degendin manisi saktanуу degенди түшүндүрөт. Эмнеден сактануу? 3 türlü orozo var. Birinci dengeldeki orozo, adamlar orozo tutkan sebepten jegen içkenden jana kaaloolorun şahvatını atkaruudan saktanatты. Bu en tömönkü dengeldeki orozo. Erteden kechke çeyin jebeyt içbeyt, kaaloolorun atkarbayt, bирок баягы жашоосу мурдагыдай. Намаз деле жок. Баягы көчөдөгү мурдагы жашоосу кете берет. Бирок бул адамда Аллах Таала кыяматта орозо кармадың, бирок максатка жетпедиң деген болуп калат да. Себеп орозонун максаты инсандын жашоосуна такыбачылык, тазалыкты пайдалуу кылыш керек. Экинчи түрдөгү инсандар орозо кармайт. Орозо кармаганда ал жашоосуна эки нерсени пайда кылат. Биринчиси, орозо кармаган себептен жеген ичкенден жана шахватын кандыруудан өзүнү тыят. Экинчиси, дене мүчөлөрүнү күнөөдөн тыят. Тили менен мурда бирөөгө азият жеткизет эле, ачуу сүйлөйт эле, эми тилин оңдой баштайт. Биз байкабайбыз, тил менен көп иш кылып салабыз. Тамашалап, кошуналарды, досторду, башкаларды катуу сүйлөп коебуз тилибиз менен, бирок ошол тилдин себебинен дозокко түшүп калышыбыз мүмкүн. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга бир сахабалар келип айтты. Bir ayal var, aябай ибадаты күчтүү. Түнү менен намаз окуп чыгат. Күндүзү орозо кармайт. Бирок кошунасына тили менен зыян жеткизип, азият жеткизип, капа кылып турат дегенде Пайгамбар алейхиссалам дозоку деп койду да. Ал аял дозоку деп койду. Ошол үчүн орозо кармаган адамдардын экинчиси эмне кылат экен? Орозо менен биргеликте, ашказанды сакташ менен биргеликте дене мүчөсүн да күнөөдөн сактайт. Тили менен бирөөгө зыян жеткизбейт. Колу менен эч кимге зыян жеткирбейт. Тагыраак айтканда жалган айтып ушак айтпайт, бирөөлөрдү гыйбат кылбайт. Колу менен башка бирөөлөрдү зулум кылып кол тийгизбейт. Дене мүчөлөрүнүн бардыгы туура иштейт, көзү туура иштейт. Ар кимдин айыбын карабай калат. Адамдардын кемчилигин карагандан көрө кемчиликтердин ордуна жакшы нерсени көрүп калат. Кулагы ушак угуп гыйбат уккандан көрө Куран угуп, зикир угуп калат, баян угуп калат. Ушинтип дене мүчөсү туура иштейт. Бул көпчүлүк адам затынын кыла турган орозосу ушундай экен. Ал эми эң жакшы орозо 3 сыфаты болгон орозо экен. Орозо кармаган себептен жеген ичкенден сактанат, дене мүчөсүнү күнөөлөрдөн, жаман иштерден сактайт, жана жүрөгүнү, оюну туура эмес нерселерден, Алладан башка нерседен сактайт экен. Ошол үчүн орозонун максаты, эң чоң максаты ушул. Бул үммөттүн ичиндеги эң алдыңкы адамдар ушул деңгээлге жетет экен. Орозо туткан себептен инсандын жүрөгү тазаланат. Жүрөгү тазаланат да. Кантип эч бир адамга жамандык каалабайт. Эч бир адамга кек сактабайт. Эч бир адамга жүрөгүнөн бир кири болбойт. Жүрөгүнүн таза болуусу эң зарыл нерсе болот экен да. Орозо айында жүрөгүнү тазалап алыш керек. Билиңиздер, урматтуу бир тууган, бир адамдын жүзү сизге туура эмес карап жатса, сизге жакпаган мамиле кылып турган болсо, сиз билиңиз, анын жүрөгү кыйшайып калган. Инсандын жүрөгүнө жараша анын жүзүнөн бир нерсе чыгат да. Алла ушундай кылып койгон, инсандын жүзү анын жүрөгүндөгү нерсени көрсөтүп турат. Баратып сизге салам бергенде мынтип өтүп кеттү, демек бир нерсе бар. Эгер сизди түз карап салам берди, демек ал инсан сизге жүрөгү түз экен дегенди түшүндүрөт. Ошол үчүн Рамазан айында биз жүрөгүбүздү тазалап алышыбыз керек. Орозонун берекетинен, Рамазан айынын берекетинен биз жүрөгүбүздү таптаза кылып, эч бир адамга жамандык каалабай турган деңгээлге жетип алышыбыз керек. Үй бүлө туугандар эмес, эч бир адамга, ыймансыз инсанга дагы жүрөгүбүздөн жамандык каалабашыбыз керек. Бардыгына жүрөгүбүздөн жакшылык каалашыбыз керек. Кантип? Ыймансыз инсан болсо дагы Аллах Таала ыйман берсин, бактылуу болсун деген бир ой тилекте жашашыбыз керек Рамазан айында. Ал эми үй бүлөбүзгө эч качан жамандык деген болбош керек. Ошол нерсеге жетиш үчүн инсан эмне кылыш керек? Рамазан айында өзүнүн жашоосуна күнүгө мээнет кылыш керек да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, көптөгөн адамдар
орозо кармайт, бирок орозо кармагандыгынын себебинен ачка калгандан башка эч нерсе албайт депчи. Эмнеге десе, Аллах адал кылып берген, мурда адал эле болуп турган тамактан, жегенден, ичкенден тыйылды. Бирок Аллах арам кылган күнөөлөрдөн тыйылбады дейт. Аллах арам кылып койгон ушактан, гыйбаттан, жаман иштерден, башкаларды капа кылуудан, башкаларга зыян тийгизүүдөн, башканын акысын жегенден, башкаларды алдагандан тыйылган жок. Бирок орозо тутуп алган. Бирок Аллах уруксат берген нан тамак аштан, ол нан тамак аш жеген ичкен бизге адал да өзү негизи Рамазандан башка убакта. Өзү адал нерсени жебей сактангансың, бирок арам нерселерди жеп жүрөсүң. Аллах Таала бул инсандарга сооп бербейт экен. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалам доорунда эки аял ачка калып, аябай кыйналып жатат. Ооз ачканга уруксат бересизби деп суралганда пайгамбар алейхиссалам айтты, барып ошол аялдардын алдына бир идишти койгула дагы, кус кыла деп айткыла эле деди. Барып сахабалар кус кыла десе, экөөсү кусту да. İçinden kan menen et çıktı. Ne oldu деп sahabalar Tangırqa Peygamber'e aytkanda Peygamber'e aytты. Al ökösü orozo tuttu, tamak jebedi, içpedi. Bирок keçke gıybat kılıp musulmandardın etin jedi. Ошол оозунан чыккан кан менен эт анын адамдардын этинди жегендиги dedi. Чындап келгенде бир адамды гыйбат кылганды биз жеген деп түшүнбөйбүз. Hakikatта Аллах Таала ошондой кылып коет. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, Рамазан айында биз эмне кылалык? Жүрөгүбүздү тазалайбыз. Жүрөк таза болгонго жараша инсандын дене мүчөлөрү дагы таза боло баштайт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат: "Көңүл бургула. Денеде бир муштум эт бар, ошол оңолсо бүткүл дене оңолот. Эгер ошол мүчө бузулса, анда бүткүл дене бузулат. Адамдын жүрөгү оңдолуп, адамдарга жакшылык кылам деген сезимге келип калдыбы, демек колу менен жакшылык кылып баштайт. Эч колу менен жакшылык кыла албаса, тили менен да жакшылык кылып баштайт. Жакшы сөз айтып баштайт. Качан инсандын жүрөгү бузулуп баштаса, анда адамдарга не кылат? Колу менен зыян жеткизип баштайт. Колу менен зыян жеткизе албаса, тили менен зыян жеткизип баштайт. Ошол үчүн инсандын оңолуусунун эң негизги жолу инсандын жүрөгүнүн тазалашы. Инсандын материалдык нерсесин көбөйтүп койсо, инсан жакшы болуп калбайт. Бардык адам ойлойт экен да, качан жакшы адам болосуң десе, качан көп байлыгым болсо жакшы адам болом деп ойлойт экен да. Качан сен бактылуу адам болосуң десе, ушул муктаждыгым чечилип кетсе бактылуу адам болот. Андай эмес. Эң жакшы адам, эң бактылуу инсан дин менен жашаган, эч кимге зыян жеткизбеген, колунан келсе башкаларга пайда жеткизип жашаган инсан бул эң бактылуу инсан болот экен да. Эми ушул орозо айында урматтуу бир туугандар, тамактан эле тыйылбастан, күнөөлөрдөн дагы, жүрөгүбүздөгү ар кандай туура эмес нерселерден дагы таза болушубуз керек. Ошонун бири жүрөгүн адамдарга кектен сактоо менен биргеликте жүрөгүнө Алладан башканын сүйүүсүн чыгарып салыш керек. Алладан башканы жакшы көрбөш керек. Жакшы көрүү деген өзү экиге бөлүнөт. Сүйүү деген табигый сүйүү бар. Балаңды жакшы көрөсүң, ал табияттын талабы. Бирок акыл менен ыйман менен болгон сүйүү бар да, ушул нерсени сүйсө болот. Сүйүүгө татыктуу деп туруп, сырткы жашоодон бир нерсени сүйүү. Ошол сүйүүдө айтып атат. Ошол сырткы жашоодогу сүйүүлөрдүн ичинен эң негизгиси Алланы жакшы көрүш керек да инсанчы. Бир адам машинени жакшы көрүп калат, бир адам ат менен ооруп калат, бир адам дагы бир нерсе менен ооруп жашайт жашоосундачы. Бир адамга машина берсең унабай мотоцикл минет. Кой, мотоцикл не кыласың? Картайдың, сууга өтөтсө жок дейт. Ал ошону жакшы көргөндүктөн пайда зыян ошонон келет дейт. Машинең, мотоциклиң бар болсо бактылуусуң, жок болсо бактысызсың деп ойлойт. Бир адам атты жакшы көргөндүктөн болду. Атың бар болсо бактылуусуң, атың жок болсо бактысың деп. Канчалаган адамдарды көргөнбүз, аты өлсө ыйлап, атасы өлсө ыйлап алган да. Неге? Атта бактылуулук деп калган, аты өлгөндө ыйлады. Бирок атасы өлгөндө анча ыйлаган жок. Эмне үчүн? Себеби анын жүрөгүндө атка болгон сүйүү болгон. Мына ушул сүйүүлөр бизге зыян берет. Балки инсандын сүйүүсү Аллага болуш керек. Жашоо туура болуш үчүн инсандын сүйүүсү туура болуш керек. Инсан Аллага болгон сүйүү боло турган болсо, жашоо туура болот. Алланы талашып эч ким ала албайт да. Аллага жетиш үчүн жашоо туура болуш керек болот да. Бир адам бийликти сүйүп калса, уруш керек болот, талаш керек болот. Ал жак бир экөөгө эле белденет да. Билим министрлиги бирөө болот, саламаттык сактоо министрлиги бирөө болот. Сиз ошол жерге барайын десе, 5 адам болсо уруш керек болот да. Алланы сүйгөн инсан болсо, миллион болсо да, миллиард болсо да урушпайт. Эмне үчүн? Алланы сүйүш үчүн ынтымак болуш керек да. Жашоодун туура болушу үчүн инсан эмне кылыш керек? Жүрөгүнү дүйнөнүн сүйүүлөрүнөн таза кылып, Алланын сүйүүсүн гана калтырыш керек. Ошол үчүн кайсыл аялдын жүрөгүндө
Аллага болгон сүйүү болсо, күйөөсүн сыйлайт. Кайсы күйөөсүнүн жүрөгүндө Аллага болгон сүйүү болсо, ал аялын сыйлайт. Эмне үчүн? Алланы сүйгөндүктөн Алланын буйруктарын аткарыш керек. Алланын буйруктары сиз эмне кыласыз? Аялыңызга жакшы мамиле кыласыз. Аялы күйөөсүнө жакшы мамиле кылат. Ушинтип үй бүлөнүн жашоосуң болот. Үй бүлөнүн жашоосуң болгондо эмне кылат? Үй бүлөдөн курулган коомдун да жашоосуң болот да. Ал эми урматтуу бир туугандар, пендебиз. Орозо айында орозо тутабыз. Бирок мурда көнүп калганбыз, шайтан байланса дагы кээде баягы өзүбүздүн көнүп калган адатыбызга кирип кетебиз. Саясат сүйлөп жүгүрөбүз. Же болбосо дагы бир нерсеге кирип туура эмес иштерди кылып жүгүрөбүз. Ошол туура эмес иштерден орозобузду тазалаш үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге эмне кылды? Садака фитрди калтырып кетти. Садака фитр Ханафи мазхабта важип болот. Садака фитр дегени орозо айынын акырында бериле турган, ушу орозо айынын ичинде берсе дагы болот. Акыркы күнү важип болот, айт күнү важип боло турган бир садака. Садака дегени өзүнүн малынан кичине бир канча бөлүгүнү башкага бериш керек да. Эмнеге Аллах Таала ошол жерге малды койгон десе, адамдын жүрөгүнө эң көп келе турган, эң жакшы көрө турган нерсеси көбүнчө мал болот экен да. Ошондо не кылды? Рамазан айынын акырында не кылды? Жүрөгүнөн бүт нерсенин сүйүүсү чыккан болсо, малдыкыны да чыгарып салалы деп туруп, бай деп, шариятта бай деп саналган инсандар садака фитр берүүнү Аллах Таала не кылды? Бизге важип кылып койгон. Ал кайсы бир адамдын 32 000 сомдон артык акчасы бар болсо, ошол адамга милдет болот. Кайсы бир адамдын 32 000 сомдук акчасы же ошончолук товары боло турган болсо, ошол инсанга садака фитр важип болот. Бул адам садака фитрди бергенде өлчөмү бар. Кааласаңыз 50 сом менен бериңиз. 50 сомдон башталат, бул будай. 75 сом un, 85 сом арпа, 680 сом курма менен мейиз, 850 сом болот. Ошондуктан каалаңыз 50 сом бериңиз, кааласаңыз 85 бериңиз, кааласаңыз 850 сом бериңиз. Ошентип ар бир адам үчүн өзү садака кылып бериши бул милдет болуп саналат. Эмне үчүн десе, себеби орозодо кетирген каталарды тууралап коюш үчүн кичине садака берип койсо, Аллах Таала орозобуздун ичинде кеткен каталарды кечирип, толук кылып кабыл алат экен. Баягы намаз окуп жатканда бир адам намазда ката кетирип алса, ошол катаны оңдош үчүн 2 сежде кылат го. Дал ошондой орозонун ичиндеги катаны толуктай турган, күнөөлөрдү кечире турган, орозонун кемчиликтерин тазалай турган садака, бул садака фитр болуп саналат. Мына ушуну бергенге иншалла ниет кылалык. Ошону бергенде инсандын жүрөгүнөн дүнүйөнүн сүйөөсү чыгат, жана ошондой эле орозонун кемчиликтери тазаланып, Рамазан айынын акырында этикаф дагы келет, урматтуу бир туугандар. Ошого дагы пландаштыралык. Этикаф акыркы 10 күндө мечитте отурат. Эмне үчүн? Себеби толук дүйнө жашоосунан үзүлүп туруп, Аллах менен бир 10 күн сүйлөшүп, жүрөктү таза кылып, күнөөлөрдөн арылып, Алланын сүйүктүү пендеси болууга ниет кылганга мүмкүнчүлүк болот. Аллах барыбызга мына ушул Рамазан айыны бир Аллах каалагандай бир эң өтө ийгиликтүү кылып өткөргөнгө мүмкүнчүлүк берсин. Субханакаллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта,